көздөрүнө ийне калып калган учурлар болгон. Бир жерде чачын алып атат, бир жерде маникюр жасап атат, анан аркада өтүп операция бирөө жасап атат. Биз операцияда мындай четко көрсөтөбүз. Примерно мындай болжол менен кандай результатка биз келебиз. Саламатсызбы Байгелди, чоң рахмат биздин подкастка бөлүп келип бергениңизге. Алгач эле сизден мындай суроо менен баштагыбыз келип турат. Учурда сизге кандай көйгөйлөр менен көбүрөөк кайрылып атышат? Учурда эми пластический хирургка дегенде элдер биринчи биз азиатская страна да. Ошондуктан бизге көбүнчө могу сурма чыгаруу боюнча, блефаропластика боюнча кайрылышат. Бул аялдар, возрасттагы аялдар болобу, жаш кыздар болобу, ошол эң популярдуу болгон операция бул биздин өлкөдө, жалпы эле мына Орто Азияда бул блефаропластика болуп эсептелет. Ошондуктан бардык пластический операциялардын ичинен деги эле бир 70-80% бул блефаропластика болуп эсептелет. Ушул темадан баштай берсек, анда Байгелди айтсаңыз, кээ бирлер айтат эмеспи, биз ошол өзүңүз айттыңыз, блефаропластика боюнча кайрылып жатышат, анан аны жазоого да кандай эмелер бар? Мисалы сиздер келгендердин баарына эле сурма чыгара бересиздерби? Анткени биздин эме көзүбүз мындай кичинекей болгондуктан көбүлөр европей деп айтышат. Ошолорго токтоло кетсеңиз. Кандай десем, бул бизге келген баардыгын эле жасабайбыз бир. Анткени пациенттердин дагы жасаса боло турган пациенттер бар, керек эмес болгон пациенттер бар. То есть эгерде биз көрсөк, операция кылыштын кереги жок болсо, биз пациентке түшүндүрүп айтабыз. Сизге кылыштын кереги жок, дагы бир аз күтө туруңуз. Эгерде 5-6 жылдан кийин түшсө, жасап беребиз деп. Или же өзү мындай башында толук чечпей эле бизге келип алгандар болот. Интернеттен көрүппү же бирөөнү угуппу, бирок өзү мындай подсознательно ал нерсени каалабайт да, биз көрүп турабыз аны. Ошолорго биз отказываем, то есть барып даярданып келиңиз деп. Кандайдыр бир ден соолугу менен проблемалар болсо да, бул көп улуу эжелерде болот, көзү түшүп калган болот, мондой эттичи, көзү жабып, мешать этет, тоскоолдуктар жаратат да, эмне дегенде бул жактан эттер түшкөндө бул боковое зрение мындай жабылып, айланада болгон нерсени толугу көрбөй калат. Ошол учурларда биз жасагыбыз келет, жасайбыз деп алабыз, бирок к сожалению, башка противопоказаниялар чыгып калышы мүмкүн. Давлениясы көтөрүлүп, дагы кандайдыр бир хронические заболевания, анемия болушу мүмкүн у пациентта, или диабет и так далее. Мындай кандайдыр бир өнөкөт оорулар болсо, ошолорго дагы биз отказ кылабыз. Эми отказ кылабыз дегенде биз жасабайбыз деп баш тартпайбыз, биз жөн гана айтабыз, барып биринчи ошол проблемаларды чечип келиңиз башка врачтардан, кардиологдон, эндокринологдон. Эгерде алар уруксат берсе, биз жасап беребиз деп. Сиз айттыңыз, Байгелди, мисалы көбүлөр мындай өзү сезип турат, кереги жок экенин, бирок элдин сөзүнө ишенип эле келип алат деп, жана ошол пластикалык хирургка барардан мурун психологко кайрылып коюш керекпи? Бардык учурда эмес. Эгерде пациент, кандай десем, адекватный, дееспособный да, мындай өзүнө так эгерде пациент өзү так чечим чыгара алса, бул эми улуу жашы жеткен жаш кыздарга эми бул башка вопрос да бул. Эгерде пациенттин жашы жакшы эле, өзү кандайдыр бир чечимдерди кабыл ала турган болсо, биз карап көрөбүз. Пациентке действительно керекпи, керек эмеспи, биз bundan da biraz жакшы кылып бере алабызбы, или биз кылсак еще хуже болобу? Ошолорду гана биз эске алып, түшүндүрүп айтабыз. Ушундай болот, мындай жасасак болот, мындай жасасак болбойт деп. Көп учурда бизде кыздар интернеттен модельдердин, актрисалардын, турецкий, там, арабский, да, европейский, там, модели, ошолордун сүрөттөрүн алып келишет. Мага ушундай кылып бергиле деп. Анда ал учурларда биз мындай шашпай түшүндүрөбүз. Андай кылганга болобу, болбойбу, биз кандай кылып бере алабыз, кандай кыла албайбыз. Ал ошол консультациядан кийин пациент уже окончательно толугу менен чечим кабыл алат да, жасатам же жасатпайм деп. Ал эми сиз айткандай психологко кайрылып койгон жакшыбы, жаманбы деп айтып атасыз. Андай пациенттер сразу бизге билинет. Эгерде кандайдыр бир психологический проблемалар болсо, пациент өзүн неуверенный сезип атса, эгерде жок проблеманын эле өзү көрүнүп атса көзүнө, ал учурларда биз, конечно, рекомендуем мындай барып. Сиздер мисалы жок, кыялданып келген пациентке жок силерге жазганга болбойт деп кээде баш тартып коебуз деп атпайсыздарбы? Ошону туура эле кабыл алышат же көчөрүп болбой эле жасаткылары келет? Жок, эми бизге пациент
для пациента биз жөн гана хирург эмеспиз, биз как эксперт катары көрүшөт да биздичи пациент. Эгерде биз жок, сиздики баары сонун, эч нерсенин кереги жок деп койсок, бул кандайдыр бир пациенттин самооценкасын көтөрүп, уже пациент мындай өзүнө ишенип калат. Значит, эгерде пластический хирург айтып атса, значит, чын эле жакшы турбайбы, жасабай эле коемун депчи. Ошондуктан биз келген пациенттерге биз мындай жөн гана баш тартып койбойбуз, биз биринчи түшүндүрүп айтабыз. Сиздики баары сонун, жасаштын кереги жок. Мен сизге как пластический хирург, как эксперт айтып атамын. Элдин баары сиздикиндей кылайын деп келишет, наоборот. Сиздики өзү эле жакшы экен деп ошентип биз түшүндүрүп айтсак, конечно, туура кабыл алып кетет. Ал пациенттер андан кийин уже 3 жылдан кийин жазышат, жасатсам болобу, сиз мага отказ бердиңиз, биз карап туруп айтабыз. Макул, келе бериңиз, уже жасасак болот. Или дагы күтө туруңуз, дагы эле сонун экен көзүңүз деп ошондой. Бир аз арткараак кетсек, Байгелди айтсаңыз, буга чейин пластикалык хирургия кандайдыр бир жаракаттануулар, бир нерсе болгон жерин оңдоо катары башталган деп айтышат эмес. Азыр болсо бир модага айланып кетти да. Бул өзүнүн нугун алмаштырдыбы? Жок, бул эми пластическое и реконструктивное деп, мындай эстетическое и реконструктивное болуп экиге бөлүнүп калды болгону. Мурун сиз айткандай пластическая хирургия дегенде элдер күйгөндөн кийин, ожогдон кийин или бир шрамдарга да, ошол учурларда реконструктивный восстанавливать жасарчу. Азыр эми замандын талабы бул пластическая хирургия экиге бөлүнүп калды болгону. Бул реконструктивная и эстетическая, да. Реконструктивная дагы деле биз жасайбыз. Бул эми сиз айткандай жыгылып, бир жерин кесип алат, же ДТПга кабыл болот, же болбосо ожог болот. Ошол учурларда биз восстанавливаем. Ал эми эстетический, да, например, жөн гана пациент кандайдыр бир сулуулугун дагы бир аз подчеркивать этип, дагы бир аз тарттырып, же бир аз коштуруп, бир аз алдырып койго турган учурлар болот. Ал уже эстетический момент. Түшүнүктүү. Сулуулугун деп калдык. Анан мисалы Айша айтып калышат эмес, мисалы көзүңдү жасатсаң, пропорцияны бузасың да, мурдуңду жасатышың керек. Мурдуңду жасатсаң, оозуңду жасатышың керек. Мындайча айтканда, бир операция менен токтоп калбайсың деп. Ушул канчалык деңгээлде чын? Жок, бул такыр чындыкка эч кандай немеси жок, мамилеси жок. Бул болгону кандай бир адамдын айткан сөзү болгону мен биринчи жолу угуп атам. Биз карап операция жасаган учурунда биз обязательно консультация кылабыз. Бул 1 ай мурун болушу мүмкүн, бул 2 ай мурун, же бул операциянын алдында. Биз операцияда мындай чөткө көрсөтөбүз. Примерно мындай болжол менен кандай результатка биз келебиз. Кандай результатка биз келе албайбыз. Биз көрсөтүп, моундай болот көзүңүз, же болсо мурдуңуз моундай болот, же болсо бетиңиз моунчалык тартылат деп көрсөтөбүз. Анан пациент ошого макул болсо, макул жасатайын десе жасайбыз. Ал эми сиз айтып атпайсызбы, кайра жасап кетет деп. Бул эми бул башка тема, андай пациенттер болот. Буну моюнга алыш керек. Чектен чыгып кеткендер. Да, чектен чыгып кеткендер, потому что бул обычно жаштыгынан кандайдыр бир комплекси бар пациенттер, кайсы бир возрастка келип туруп жасатат. Андан начинает комплименты слышать. Эркектерден, подружкаларынан, ой, сон болуп калыпсың, сулуу болуп калыпсың, өмүрүндө укпаган комплименттерди угуп баштайт. Ал эми ошол момент подсознательно мээде мындай бир сигнал кетет да, оңой эле турбайбы, бир күндө жасатып койсом ушундай сон болуп турбайбы деп туруп, начинает уже өзү проблемадан проблема чыгарып. Бул пациенттерге, конечно, бир грамотный хирург, конечно, откажет, жасабайм депчи. Жок нерсеге, мындай жок проблемага операция жасаштын кереги жок. Бирок андай пациенттердин эң кандай десем бир минусу, булар хирургтан хирургка секирип башташат да. Бир хирург баш тартса, экинчи хирургка барып, ошентип айланып по всем хирургам мындай. Андай хирургтар бар, андай пациенттер бар. Биз алардын баарын билебиз, аларга уже мындай кандай десем, отказываем. Потому что жок жерден биздин менин мугалимимдин мугалими болчу. Менин мугалим вот учитель мой Тукешев, да. Был учитель Тукешева, Матеев деген профессор. Ошол профессордун бир айткан сөзү бар да. Самое лучшее это отказаться от ненужных операций деген. Жөн операция кыла бербей. То есть это бул хирургдун эң маанилүү бир сапаты, бул ненужный операциялар жасабоо да. Анан акчага кызыгып эле, кандайдыр бир башка нерселерге азгырылып эле операцияны жок, кереги жок операцияны жасаган, бул, конечно, минус. И для хирурга, и для пациента, и для карьеры в целом. Бирок кандай хирургдар бар? Конечно, бар. Жанагы
айтып калбадыкпы, баары бир мисалы табият берген лицо бул пропорция менен берилет дейт да. Сиз баары бир өзгөрбөйт, бир эле операция жасап койсо болот дедиңиз да. Жанагы улам жасагысы келген адамдарды бул психологиялык жактан кандайдыр бир көйгөйү бар деп айтсак болобу алар? Можно сказать, это уже психологторго барыш керек. Конечно, биз көрөбүз да. Биз эми келген пациент өзүнүн кандайдыр бир каалоолорун айтканда көрөбүз. Бул действительно ошондой келип айтат да, мен мурдум моундай түшүп калган, мен көзүм моундай түшүп калган. Аны биз как специалист көрүп айтабыз. Бул действительно түшкөнбү же жөн эле пациенттин башындагы проблема? А эгерде реалдуу болсо проблема, биз көрүп турсак, биз, конечно, өзүбүздүн кандайдыр бир кызматтарыбызды сунуштайбыз. Ал эми жок нерседен эле проблема чыгарып, мындай жасатам, кестирем деп атса, биз ал учурда уже баш тартып, ошол психологго или башка специалисттерге жөнөтөбүз. Андан соң, анан ошо сиздер жасаган эң оңой операциянын түрү барбы? Жана эң кыйын? Жок, бул хирургияда баары эле бирдей болот. Эң оңой, эң кыйын деген такыр болбойт. Хирургия бул математика эмес да. Бул неточный наука. Биз анализдер жакшы чыккан күндө деле? Анализдер, то есть жок, анализдер жакшы чыккан күндө деле кандай результат болорун бир да хирург 100% гарантия бере албайт. 50 жыл стажы менен болгон хирургдагы, жаш хирургдагы кече жасаганда 100% мен моундай жасап коем деп гарантия бере албайт. Эмне дегенде дагы бир жолу айттым, хирургия бул математика эмес. Кандай результат болорун бул уже операция бүтүп, баары өз калыбына келгенде гана көрүнөт. Биз примерно жасайбыз. То есть примерно моундай кылсак болот, моундай кылсак болот деп. И после операции мы всегда предупреждаем пациентти. Эгерде кандайдыр бир жерде кемчиликтер болсо, или сизге бир жер жакпаса, или бизге бир жери жакпаса, 2-3 айдан кийин баары өзүнө келгенден кийин биз дагы бир жолу коррекция жасайбыз депчи. То есть пациенттер ошого даяр болуш керек. Эмне дегенде биз мындай көрүп туруп эле операцияга чейин моундай результат болот, могу жыйынтыкка келебиз деп айта албайбыз. Мисалы сиздер болжолдуу түрдө кандай болорун көрсөткөн күндө деле андай болуп чыкпай калышы мүмкүн. Жок, такыр. 100% гарантия жок. Биз ошого аракет кылабыз, бирок 100% гарантия жок. То есть хирургияда кандайдыр бир процент болот да, любой хирургияда в общем коррекция керек болгон учурлар болот. То есть, например, дагы бир жолу бир жерин оңдоп коюш керек, бир бурчун же бир чекесин. Ал учурлар кандай десем, ал может бир 2% болушу мүмкүн, 100дөн 1 болушу мүмкүн, или там ал уже хирургдун немеси да, опытына жабыш. Сизге келип ошо кайрылган пациенттердин эң көп кездешкен кандай коркулары бар? Албетте бул биринчи ооруйтпу, оорубайбы деп калат. Потому что биз пластический операцияларын биз мына эң популярдуу деп атпайбызбы? Көз, кулак, дагы ошол операциялар булар биз местный анестезия менен жасаганга аракет кылабыз. Уктатпай пациент сознаниясына бул ойго. Барын сезбейт, оорун сезбейт. Эми стоматологко барганда обезболивающий оорун сезбейт, бирок биздин жасап атканыбызды, биздин кармап мындай тартканыбызды, сүйлөгөн сөздөрүбүздү биз менен сүйлөшүп жатат. Эмнеге дегенде биз операция учурунда көрүшүбүз керек, кандай болуп атат. Ал эми уктатып туруп эле жасап туруп кайра ойгонгондо, көзүн ачканда же болсо туруп кылганда бул башка результат болушу мүмкүн да. Ошого биз в процессе операции карап турабыз да, кандай болот. Ошого пациенттер ойго болот. Ошондуктан коркушат, мен уктатып койбойсуңарбы, мен коркуп атам, оорубайбы деп ошол учурлар болот. Ал эми албетте результатка болот. Мен эжемки моундай болуп калыптыр, мен подушкамка моундай болуп калыптыр, мен мындай кылгым келбей атат, ушундай болуп калбасын деп. Дагы эмне? Ошол эң биринчи бул наркоздон коркушат. Чындап эле наркоз зыянбы байгелди? Мисалы унутчак болуп каласың, алгандан кийин мифтер бар эмеспи? Жок, ал мифтердин кандайдыр бир негизи бардыр. Эми бул ал мифтер качан пайда болгон? Бул 30 жыл, 20 жыл мурун пайда болгон да. Бирок ол алымдан бери азыркы этапта медицина ушундай бир деңгээлге келди. Азыркы дарылардын сапаты, оборудованиялардын сапаты да, медициналык техниканын сапаты ушунчалык жогорку деңгээлде азыр. Анын баарын уже эсептелип, тактап, кандайдыр бир адамга чоң зыянын, залакасын тийгизбегендей кылып наркоз берилет азыр. Албетте азыркы наркоз менен 30 жыл, 40 жыл мурунку наркоздун айырмасы бар. Азыркы учурда эми анестезиологдордун айтышы боюнча наркоздун эч кандай зыяны жок. Бирок мен анестезиолог эмесмин. Тылк анестезиологдор ошентишет.
Абдан сонун маалыматтар. Анан айтсаңыз байгелди ошол операция жасап алып, бирок кайра жыйынтыгы жакпай калып, ордуна коюп бергиле деген учурлар болгонбу? Жок, эми биз айтып атпайбызбы? Любой, кандай десем, грамотный специалист, хорошая клиника, жакшы клиника, операцияга чейин бул моменттер сүйлөшүлөт да. Эгерде сизге жакпай калса, биз кандай кылабыз, кандай бир чечимге келебиз деп, бул до операция чечиле турган маселе. Ал эми, конечно, шашып келген пациентлер сразу жаткызып, жасатып коюп койсо, ал проблема болот. Биз алдын ала кол койдурабыз, түшүндүрүп беребиз. Эгерде сизге бир жери жакпай калса, же болбосо бизге бир жери жакпай калса, моундай кылабыз. Моундай биздин алгоритм действия бар. Ал эми ошол нерселерди эскертпей койсо, конечно, бул проблема кийин. Ордунда кылып бер дегендер аз, эми бирок оңдоп бер дегендер болот. Ушул жерден сиз айттыңыз, атайын баары мыйзам түрүндө болот депчи, анан кээ бирлер баасынан качып же ошо клиниканын кымбаттыгынан качып, өзүңүз билгендей базарлардагы клиникалардан жасайт да. Бунун канчалык деңгээлде коопсуздук бар? Анан сиздерге ошолорго жазат болуп келгендер келеби? Мисалы, кайра оңдоп бер. Бул өтө мындай чоң көйгөй азыркы учурда. Эмнеге дегенде, бул этапты, мындай эстетический хирургия, косметологияда бул этапты Россия, Украина мамлекеттери бир 15 жыл мурун жашап өттү да. Ошол тенденция бизге келди. Аларда деле ушундай базарларда, подвалдарда жасап, адамдар, кандай десем, Кудай сактасын, өлгөнгө чейин баргандар болгон. Бизге эми келип атат. Бизде эми азыр ошол бум болуп атат. Азыр могу жерден эле, могу чыгып туруп офистерде айлансаңар, косметология бир жерде чачын алып атат, бир жерде маникюр жасап атат, анан аркада өтүп операция бирөө жасап атат. Бунун, конечно, бул аябай опасный, бизге келет, часто келет, например, күндө болбосо да жумасына бир 3-4 пациент келип, после жиптерин алдырат, кээ бирки чоң учурлар болгон бизге клиникага, чоң операция, сепсиске чейин барып, бул кандай адамдын өмүрүнө кандайдыр бир коопсуздук жараткан учур. Ошол учурларга чейин жеткендер болот. Себеби бул нерселерди, бул процедураларды жасаган кыздардын көбүнчө кыздар өздөрүн косметологбуз деп тааныштырат, бирок эч кандай медициналык билими жок. Это во-первых. Албетте, адам эч нерсени билбесе, эч нерседен коркпойт. Жаш баладай да, эч нерсени билбесе, жаш баланы барып туруп отко колуңду сал десең салат да, потому что билбейт. Ошондуктан алар коркпой жасай беришет. Бул биринчиден. Экинчиден, алар анатомия, физиологияны билишпейт. Асептика, антисептика деген нормаларды билбейт. Ошондуктан кандайдыр бир антисанитарный условиялар жасалат, бул инвазивный процедуралар депчи, кан менен контакт болгон. Ал эми ошол эле өзүнүн инструменттерин кантип обработка кылыш керегин билишпейт да. Эмне дегенде, мен өзүм лично комиссиянын составында биздин Бишкектен былтыр кыдырып көрдүк. Пациенттер, ошол жасаган кыздар, не то что стерилизация, даже перчаткинин кайсы перчатки стерилизация, стерильный, кайсы перчатки не стерильный болуп эсептелерин билбейт да. Ал нерсе мындай перчаткинин сыртында жазылып турган нерсе да. Ошого даже ошончо жасап жүрүп, ошого көңүл бурбаган кыздар жасап жүрүшүптүр да. Чоң осложнениялардан бул сепсис болгон бизде. Бизге келген пациенттер после вот этих көздөрүнө ийне калып калган учурлар болгон, сындырып калыпчы ийнесин. Неге дегенде, алар вслепую эле жасап, ошондой инструменттер сынып калып калат, аны чыгара алышпайт. Дагы кандай учурлар болгон. Көздөрү кысып, көздөрү ооруп баштагандар болот. Кулактарын жасап койгондор болот. Кулактарын мындай тигип коет, жөн эле мына черепкечи. Свищ деген, нагноение деген учурлар болот. Арзанга качатып, кайра экесе төлөшөт экен да. Албетте, бул кандай десем, баасын алганда бизден 10 эсе арзан жасаган нерселер бар. Албетте, ал жакка эми адамдын өзүнүн кандайдыр билим, интеллектуалдык деңгээлине жараша болот да. Эмне дегенде, бир аз билимдүү, илимдүү адамдар ал жактарга барбайт. Көбүнчө ошо биздин региондордон келген эжелер, кыздар алданып калат да, арзан болсочу. Ошо 2-3 миң сом деп барып, ошол жакка жасатып алышат, кийин кайра ошонун артынан көп убактын кетирет, акчасын кетирет, нервин, ден соолугун кетирет. Ошолордон кийин, мисалы, сиздерге кайрылган пациенттерди кайра калыбына келтирсе болобу, бирок
же баары бир билим калабы? Баары бир. Например, эч нерсе кылбаган пациент менен ал эми ошолордон кийинки баягы косметологдон кийинки пациенткенин результат биз бул жакты, например, көбүрөөк процент вероятность бар да, жакшы болот деп. А бул жакта эми, конечно, анатомия өзгөрүлөт бул жакта. Например, биз окуп үйрөнгөн анатомия жок да ал жактачы. Ал жерден уже алар башкача кылып тигип салган, аны биз уже кесип, ачып көргөндөн кийин билебиз. Ичинде эмне болуп атат? Ичинде эмне коюшкан, эмне салышкан? Андан кийин ошентип акырын кээ бир учурларда биз алардан кийин 3-4 жолу операция жасайбыз. Поэтапначы. Абдан өкүнүчтүү. Ошондуктан бул эми кандай бир закон менен, эң өкүнүчтүүсү кандайдыр бир закон менен бул нерсе эч кандай көзөмөл жок болуп атат бул учурда. Бирок аларга кээ бирлердин уруксат кагаздарын берип коюшат, Жок, уруксат кагазын, сертификаттары болот. алардын сертификаттар деген кандай? Ошол эле кыздар өздөрүнүн билими жок, өздөрү бир-эки жасап көрүштү, ошолор эле башкаларга үйрөтүп, өздөрүнүн атынан сертификат жазып берип коюп атат да. Анан ошону сертификат катары элестетип да. Мен айттым, мага келгиле дедим, ошондой сертификаттардан мен ар бириңерге 100дөн жазып берем. Каалагандай кылып дедим. Анын эч кандай күчү жок. То есть сертификат алыш үчүн биринчиден университетти бүтүш керек. Биз, например, ошол бир анатомия, бир теманы тапшырыш үчүн биз бир айлап ыйлап, мугалимдин артынан чуркап, канчалык конспекттерди жазып жүргөнбүз да. Алар эми ошончо бир тема деп биз 6 жыл ошентип, потом ординатура 3 жыл, 10 жыл почти жүрүп жасап аткан операцияны алар барып туруп 2 жума бир кыздыкын көрүп туруп жасап атышат да. Абдан кооптуу. Сонун маалымат болду. Анбай келдим. Мен мында сурай кетпесек болот. Жашкыраак өтүп бараткан окурмандарыбыздын да суроосу бар болчу. Мисалы, ошол эле бырышын тарттыруу боюнча же төшүн эми бала эмискенден төшүн калыбына келтирүү боюнча операция жасаткандан кийин алынын эффекти канча убакытка чейин сакталат? Баары бир жаш өткөн сайын Албетте. Смотрите, пластический хирургдар биз проблеманы азыр ушул замат чечебиз да. Кандай проблема болсо ошону чечип, пациенттин немесин, кандайдыр бир требованияларын, задачаларын ишке ашырабыз. Ал эми убакыт өткөндөн кандай болот? Адам кандай карыйт? Келечекте кандай өзгөрүүлөр болот деп биз аны айта албайбыз. Аны бир гана Кудай билет. Ошондуктан биз проблеманы азыр ушул замат чечебиз. Ушул жерде. Здесь и сейчас, да. Но убакыт өткөн сайын кандайдыр бир мындай возрастное изменение деп коебуз, мындай жаш курактуу адамдардын кандайдыр бир өзгөрүүлөрү болот. Кожа түшөт, кайра тартылат. Бул өтө уже убакыт көрсөтөт. Демек, өмүр бою сулуу жаш болуп калбайсыз. Албетте, өмүр бою сулуу жаш болуш үчүн ал үчүн кандай десем, обновление кылып турат. Жанагы көкүрөккө төшкө имплант салдыргандан кийин бала эмишсе болобу деген суроо да бар болчу. Болот. Эмнеге дегенде көкүрөк бези, молочная железа, сүт чыгаруучу молочная железага имплант болсо, то есть вот молочная железа, вот здесь мышца есть, имплант вот мышцанын астына коюлат да, двухпласт, ошо мышцанын астына. Ошондуктан кандайдыр бир молочная железага эч кандай таасири болбойт. Бала эмишсе болот, сүт болот. Ошондуктан бунун эч коркунучу жок. Кээ бир учурларда болот, кандай десем, после онкологии да, например, эгерде бул эң көп кездешкен оорулардын бири да бул рак молочной железы или там башка бир оорулар. Учурларда болсо молочная железа толугу менен алынат. Андан кийин акырындан ошол көкүрөк восстановление болуп, өз ордуна келип имплант коюлат. Учурларда, конечно, албетте ол сүт боюнча кандайдыр бир сөз болушу мүмкүн эмес. Мээденде без толугу менен алынат. Ал эми жөн эле чоңойтуп, баягы айтып атпайбы, кыздар келип атпайбы, чоңойтуп, көтөрүп дегенде, ал учурда молочная железанын астына эле коюлат, сүт чыгат. Жакшы маалымат. Окурмандардын суроолоруна жооп бердик окшойт. Анан маегибиздин соңунда бир аз сиздин кесипке да токтоло кетсек, айтсаңыз, пластикалык хирург болуш үчүн бир кандайдыр бир сулуулукту көрө билүү болуш керек дейт да, насмотренность деп. Бунун канчалык деңгээлде чындыгы бар? Мен бир мындай жакшы сөз бар эмеспи? Бир нерседе профессионал болуш үчүн ошол нерсеге 10 000 саат кандай десем, убактын бөлүшүң керек депчи. Мен больше ошого таянам. Эмне дегенде айтпайбы, бир нерсеге сүйбөгөн нерсеңи
жасабашың керек, барып ийгиликке жетишпейсиң деп. Жок, адам бул человек биосоциальный существо да. Адам любой нерсеге көнөт, эгерде ошого неме кылса, кандай аракет кылса, бул 90% ийгиликтин себеби бул кандай бир аракет. А 10%, 5% бул талант, сиз айткандай көрө билүүчү, там кандайдыр башка учурлар болушу мүмкүн. Бирок эгерде адам кааласа, аракет кылса, убактысын, көңүлүн ошого бурса, ал, конечно, жакшы бир ийгиликтерге жетишет деп ойлойм. Демек, биринчи кезекте аракет. Конечно, аракет, любой нерседе эле аракет. Ошол сиздин жумуштан чарчап калган, выгорание болгон учурлар болобу? Албетте болот. Ошондуктан биз аракет кылабыз, операцияларды көп койбой. Выгорание дегенде биз эми жаңы термин болуп атпайбы, типа выгорание. Выгорание деген хирургтарда, например, мен хирургда операция жасап алып, кандай эс алам да, наоборот. Операция жасабай бир-эки жака чыкканда, например, кече биз конференцияга барып келдик да, бир жума. Ошолорда бир жума операция жасабай калдык. Уже наоборот сагынып, мындай кандайдыр бир көңүлүм чөгүп баштайт. Операция кылганда мындай хирург эс алат. Бирок выгорание бизде бир операция менен иш токтобойт да. Пациенттер после операции ар кандай суроолорду берет, бирөө бир нерсе деп коет, баары жакшы деп кетеби, баары жакшы, мага сонун деп кучактап ыраазы болуп кетет. 2 айдан кийин кайра жазат. Мага кошунам мынантты. Мага дагы бирөө монтти, мындай болуп калыптыр го, почему так депчи. Ошол нерсе чарчатат да адамды, ошол нерсени түшүндүрүп жеткизиш кыйын болот. Алар телефондо туруп алып эле нерсени жазып, адам ошол нерседен выгорание болушу мүмкүн. А так, ал эми кайра пациент келип, ошол пациенттер биз кайра чакырабыз да, макул келиңиз, вживую көрөйлү деп келип, көрүп, өзүнүн баягы операцияга чейинки сүрөттөрүн көрсөткөндө анан кайра дагы рахмат деп кетет. Ошол учурлар гана адамды чарчатпаса, а так эми только операциядан чарчабайсың. Чоң рахмат, Байгелди, убактыңызды бөлүп бергениңизге. Бул чоң тема, бирок убакыт болгон үчүн бир аз кыскараак сүйлөшүп калдык окшойт. Анан бул подкаст соңунда сизден ошол пластикалык хирургка кайрылам деп пландап жүргөн окурмандар, көрөрмандарга кеңеш болсо. Пластикалык хирургка кайрылуудан алдын шашпаш керек. Бул проблемалар эч кандай ден соолугуңузга зыян келтирбейт. Жасап жүргөнүз. Анан ошондуктан шашып эле барган болбойт. Албетте, как минимум 1 ай ойлонуңуздар, консультацияга барыңыздар 1-2 специалистке. Андан кийин өзүңүз тандап шашпай жасаш керек. Шашкан болбойт. Пластик хирургтар болот, ар дайым любой момент кайрылсаңыз болот. Ошондуктан өзүңүз жакшы так чечип, сизге керекпи, керек эмеспи, кандай жыйынтыкты күтүп атасыз, кандай проблема сизди волнует дегенде. Ошондуктан шашпаш керек. Пластик хирургка барыштан мурун шашпаш керек. Барам дедиңби? Всё. Барардан мурун эми уже изилдеш керек интернеттен. Ар бир работалардын, ар бир хирургдун өзүнүн работасында мындай кандайдыр бир өзгөчөлүктөр болот. Анан жаккан бир 3-4 хирург тандап туруп, барып очно консультация сүйлөшүп көрүш керек. Кандайдыр бир мындай адамдык мамиле да өтө маанилүү да. Хирург жакшы результат 3 немеден башкаранды да. Биринчи бул операция болгон даярдык, бул операция өзү, андан кийин операциядан кийинки хирургка болгон ишеним, операциядан кийинки кандайдыр бир уход, ошол 3 нерседен зависит этет да. Эгер жакшы даярданбай келип алсаң, тоже жакшы жыйынтыкка жетиш кыйын. Операция башка туура эмес хирург тандап алсаң, тоже жаман. Ал эми хирургуңа ишенбей, после операции мондай болуп калды, переживать этип, өзүңдай морально проблема кыла берсе, тоже жакшы жыйынтыкка жетиш кыйын. Ошондуктан шашпай хирург тандап, ошо хирургка толугу менен ишениш керек.